Барыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин подкастыбыздын коногу Ильяс Айратов, кесиби боюнча уролог, андролог жана нейроуролог. Азыр өз жөнүндө кененирээк маалымат айтып кетет. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Эрдик. Мен чакырганыңарга абдан кубанычтамын. Менин атым Айратов Ильяс Тажибаевич. Мен уролог, андролог жана нейроурологмун. Мына акыркы убакытта ушу нейроурология багытын көбүрөөк тереңирээк изилдеп, ушул багытта көбүрөөк иш жүргүзүп келе жатам. Андан тышкары мына чет жактан келген студенттерге урология сабагын алып барам. Сонун ушул урология тармагында канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Тажрыйбам 10 жылдан ашып калды. 14 жылдай болуп калды. 14 жыл. Көп болуп калган турбайбы? Сабак бергениме 10 жылдай болуп калды. Сонун Ильяс, азыр мен ойлойм, урология, андрология, нейроурология жөнүндө ар бир менен сүйлөшүп кетебиз, бирок мага кызыктуу болгону, сиз бул кесипти кантип тандап калдыңыз? Кичинекейиңизде сиз уролог болом деп кыялданчусузбу? Чын айтсам, мен урология болом деп кыялданчу эмесмин. Анан бүт эле баягы медицина багытында студенттерге мындай белгилүү болгондой, биз 3-чү курстан үйдө, 4-чү курстан баштап биз клиникалык базаларды окуп калабыз да. Больницаларда болот го, ар түрдүү сабакта. Мисалы, психология болсо, баягы псих больницада өтөсүң. Ошентип атып эле урология сабагы башталып калган да биздечи 4-чү курста. Анан мен аракет кылып эле окучумун, 5 алып окучумун, аракет кылып эле. Анткени мага кызык болчу окуган медицинада. Анан урология сабагында лекция болуп калганда бизгечи. Анан лекция учурунда профессор абдан кызыктуу окуганда бизге лекцияны, анан суроо жооп катарындачы. Анан ушундай болуп калган, мен суроолоруна көп мен жооп бергем да курстачы. Анан лекция бүткөндөн кийин мени чакырып атпайбы, сен келсең депчи, сен атың ким деп атпайбы. Атым Ильяс Айратов десе, сен болсо бизге урологияга келчи деп айтып атпайбы. Анан мага бул кандайдыр бир мындай бир багыт болуп калды да. Анан отделениеге барды, мага жагып калды. Анан студент убагымда эле медбрат болуп иштеп калдым. Ошо урология менен эле ошол убакта эле аралашып кеттим да. Сонун ошол урология тармагын тандаганыңызда, студенттик күндөрү, ординатор убагында сизде кандайдыр бир кыйынчылыктар болду? Балким врач болгуңуз келбей калган учурлар? Абдан көп болот, албетте. Канча жолу сынасың, канча жолу жанданасың дегендейчи. Бирок ойлоносуң да, врач болуш бул биринчи учурда бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик болуп, өткөн убагыңа биринчи учурда жоопкерчиликте көп жыл окуйсуң да. Мисалы бир 6 жыл окуйсуң, андан кийин 2 жылдык ординаторада көп эле убакыт болгон. Мында ойлонгондо бул сага керекпи деги же керек эмеспи дегенчи. Бирок жаңы бир маалымат алган сайын, мисалы жаңы бир лекцияга барган сайын, жаңы бир медицина боюнча багыт алган сайын, мага бул кызык эле болуп кете берди да. Ошондуктан баягы кыйынчылыктар артта калып калды да. Сиздин ошол тармакты тандап жатканда мындай жакындарыңыз, үй бүлө каршылык көрсөттүбү же көрсөтпөдүбү? Тилекке каршы тескерисинче мага үйдөгүлөр айткан, сен ушул врач болчудай эле түрүң бар депчи. Анткени кичинекей кезимден эле ошол медицинага жакын болчумун өзүмчө. Баягы кинолорду көрчү медицина боюнча. Анан менин байкелерим дагы врач да, экөө тең баягы заслуженный врачтар. Ошондо алардын китептерин окучумун кичинекей кезимде. Алар студент кезинде баягындай аралашып калчумун да, анан мага да кызык болчу. Сонун ошол азыр урология тармагыны андролог, нейроуролог деп калдыңыз, эми ар бир өзүнө токтололу. Урология тармагы өзү кайсыл адамдарды көрөт жана кандай оорулар менен айтып кетсеңиз? Эми урология деген бул эки сөздүн тутуму да. Бул урос, анан логия дегенчи, баягы латынчадан алынганда бул сидик дегенди билинет албеттечи. Сидик зара деп коебуз, кыргызча сылык айтканда, зара чыкчуу түтүкчөлөрдү изилдейт да, ошо органдарды изилдейт. Андан тышкары эркектин жыныс органдарын изилдейт. Бул уже андрология болуп кетет да. Урология бул жалпы бир мындай түшүнүк. Ошонун арасында баягы эркек жыныс безин органдарын изилдөөчү багыт бул андрология. Жаңы акыркы убакытта мындай көп мындай өнүгүүгө калыптанып жаткан нейроурология багыты да. Нейроурология бул абдан кызыктуу багыт. Бул урология менен неврологиянын ортосундагы бир жаңы бир илим. Мисалы кандай оорулар менен кайрылат сизге? Эми азыр баягы урология боюнча деп айтканда, элге бардыгына белгилүү болгон бул Кыргызстан эндемикалык зона бул таш оорулары. Баягы бөйрөк таш органда оорулары, бул табарсык таш оорулары, андан тышкары ар түрдүү инфекциялар, жыныстык инфекциялар, андан тышкары тилекке каршы зала оорулар, онкология кайрылышат. И ошолордун арасында мен ушу нейроурологиядан көбүнчө алектенип аткандыктан
нейроурологиялык ооруларда бул көпкө тарала элек баягы терминдерди азыр айтсам мүмкүн көбү баягында буну мындай уккан эмес болуш керек. Мисалы миофасциальный синдром деп коет или таздын хроническая тазовая боль деп коет. Ошол сыяктуу кичинекей мындай оорулар азыр көп сандуу акыркы убакта көп кайрылып атат ошол боюнча. Ошол нейроурология дегениңизде менин түшүнүшүм боюнча мисалы үчүн эгер эркек киши кандайдыр бир жыныстык оорулары бар же дагы бөйрөк оорулары бар, эгер урологко барып жардам бере албай жаткан болсо, сиз неврологиялык себептерин дагы изилдейсиз. Мындай болуп калат да, мага акыркы убакта көбүнчө баягы мындай опытный деп коебуз орусчачы, ошондой бейтаптар көбүрөөк кайрылат да. Алардын баягындай тарыхында мисалы жок дегенде 3-4-5 урологко кайрылгандар болуп калат да. Алар кандай проблема менен кайрылат? Мисалы урологко барат өз убагындачы, анан мындай кыска убакытта эффект алат дагы, анан кайрадан эле ошо оорганы кайталана берет да. Анан көрсө көп жылдар жүрө берет дагы, чын-чынына келгенде анда нейроурологиялык башка бир диагноз. Аны тереңирээк ошол багыт боюнча текшерсек, көрсө аныкы совсем башка диагноз болуп чыгат да. Демек, мисалы урология тармагында дарыгерлер жардам бере албаса, башка себебин дагы издеш керек. Бир эле ал тарапта эмес. Албетте, мында жалпы айтып коет да, эркектин урологко кайрылуусу бул уят эмес. Бул биринчи учурда бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик өзүнүн ден соолугу боюнча, өзүнүн үй бүлөсү боюнча. Анткени ийгиликтүү, ден соолугу чың эркек бул үй бүлөнүн баягы бакыты. Биз түшүнөбүз да, эгерде үй бүлөнүн бир мүчөсү бир жери ооруп жүрсө, бул үй бүлөнүн жалпы бир климатына мындай таасир берет да. Ошол себептен ошол багыттан да эркектерге жардам бергенге аракет кылабыз. Албетте мен түшүнөм, эркектер урологторго көп ойлонуп келет, уялып келет. Мен ошол кыйынчылыктарды түшүнөм. Анткени кээ бирде болуп калат да, сага жазылган бир убакыткачы бирөө эртерээк келип ошол жерде күтүп отурат да, өзүн даярдайт киргенгечи. Психологически даярдайт. Ошо кабинетке кирип, эмне деймин депчи. Ошондой кыйынчылыктар болот. Ооба, сиз ошол сөзүңүздүн башында дагы айтып калдыңыз. Өздөрү көп учурда келбейт, аялдар алып келиши мүмкүн депчи. Эмне үчүн мындай психологиялык барьер бар эркектерде сиздин оюңуз боюнча? Анан буга себеп дарыгерлерге ишеничим аз болуп калганданбы же эмнеден деп ойлойсуз? Эми дарыгерлер бардыгы эле жакшы. Мында жалпысын айтып койсочу, албетте мен дарыгерлерге бирден эме айта албайм. Анткени өзүбүз деле, сиз деле врачсыз, мен деле врачмын дегендейчи. Врач болушу өзү бул бир мындай жетишкендик деп айтабыз да. Бул эми мындай да, эмнеге эркектер көп келгиси келбейт урологторгочу? Бул биринчи стереотип. Мисалы ортуп коет деп ойлойт, мисалычы уят деп ойлойт, же кымбат деп ойлойт, же барып койсом мени уят кылып коет деп ойлойт да, мисалычы. Чын-чынына келгенде мүмкүндө такыр башка да. Азыр медицина бир жорунда турбайт дегендейчи. Мен ошондой келген баягы бейтаптарды түшүнгөндүктөн мен аларды тамаша менен баштайм, же жөнөкөй сөз менен баштасам өздөрү ачылып башташат да. Ошондо мага айтышат, мен ушул жөн эле айлап жөн эле жүрө бериптирмин. Ошол көрсө бул жөнөкөй эле турбай, эч ортпайт экен, баардыгы түшүнүктүү экен, эң башкысы мындай эффективдүү экен деп мындай айткандардын саны абдан көп. Демек, баягы урологияга кайрылганга чейин алар коркунучтуу мифтерди угуп, мисалы үчүн оорутуп коет, тигиндей болот, көп акча сарптайт деп корку сезим мындай пайда кылып келбей калышат экен да анда, Албетте, анан кийин бизде азыр жаңы эра болгондуктан, мурун эле мына Совет убагында, 90-2000 жылдары бизде эски методдор абдан өрчүгөн болчу. Чын эле. Ошондо бейтаптарды оорутуп койгон методдор абдан көп болчу. Чын эле бул факт. Анын бардыгы баягы интернетте бар дегендейчи. Бирок азыр башка эра болуп атат да. Азыр болсо медицина бир жерде турбагандыктан оорутпоо баягы методдору абдан өрчүгөн. Мисалы, сизге ошол оору боюнча кайрылды да, көпчүлүк учурда сиз айтып калдыңыз мында акырынтап сүйлөшүп баштайм депчи. Уят темалар боюнча, мисалы үчүн меники жалпак тил менен эле турбай калды же көп заарага барып атам деген темага дароо эле кирип сүйлөшүп кетеби же айткандан уялышабы эркектер? Меники мындай да, мен байкайм да, баягы кабинетке кирип баратканда эле мен бир мындай бир көз жүгүртүүнү байкайм да, бейтаптарга. Психолог болуп каласыз да. Албетте, эми бүт эле врачтар ошондой болуп калганда, мен байкайм да, өзүбүздүн психотипибиз болот.
ар бир врачтын мисалычы өзүнө келген контингент деп коет го, ошол эле урологторго келген биз өзүбүздүн бейтаптарды билебиз да, башкача айткандачы. Баякыл кабинетке кирип баратканда эле мен баякыл уялып атканын сезем. Мисалычы акырын отурат, анан баштап атканда дагы сөзүн көп башташпайт да. Мисалычы бардыгы эле бирдей эмес да, мындай дегендейчи. Анан мен жогоруда айтып кеткендегидей так суроолор менен, мисалычы так суроолор болот. Бул биринчи да, экинчиси баягындай жөнөкөй сөз менен баштап, же тамаша менен баштап, же ошол сыяктуу башка бейтаптардын тарыхы, тажрыйбаны айтып берсем, өзү ачылып башташат да, бейтаптарчы. Анан мен ойлойм да, баякыл дарыгердин жеңиши бул ошол ишенимди бейтап менен пайда кылгандыгы. Эгерде ошол ишеним болбосо, мен ойлойм да, дарылоо дагы эффективдүү болбойт да. Туура айтасыз. Биз дагы ошондой тажрыйбада көп көрөбүз. Эгер ишеним бар болсо, бул уже 50% эффективдүү дарылоонун себеби. Анан экинчи маселе, сиз жана бөйрөктөгү таш деп калдыңыз. Ошол жерде сизге кайрылыш керекпи же дагы башка специалисттерге? Мисалы үчүн жана цистит дагы болуп калат го, эркектерде деле, аялдарда деле. Ошол көпчүлүк учурда бул уролог эмес, нефролог карайт дейт да. Ушундай мындай мифтерден дагы айтып кетсеңиз. Эми бул жерде түшүнүш үчүн эң жөнөкөй эле нерсе бар да, бул жердечи. Эки баякыл багыт айтып атабыз, бул нефрология жана урология депчи. Чынында экөө тең бир бөйрөктү дарылайт. Бирок нефролог бул ошол заараны пайда кылуучу зоналарды дарылайт да, булчу бөйрөктүнчү. А уролог ошо заара чыкчу жолдорду дарылайт. Бул башка айтканда бейтаптар буну түшүнбөй деле койсо болот. Мисалы башка айткандачы, бул эми дарыгерлер эле түшүнө турган жумушу да. Мен мисалы эң жөнөкөй эле бир мисал айтып коеюн. Жалпы заара анализи бар. Общий анализ матчы дегенчи. Ошонун эле негизинде уролог билиш керек. Мисалычы нефрологко жөнөтүп койгондучу. Анткени өзүңүз деле билесиз да, мисалы белок дегени бар. Да? 1 граммга чейинки көрсөткүчтү бул уролог дарылайт. А 1 граммдан өйдө болуп калса, бул нефрологический оор болуп эсептелинет. Андан башка да көптөгөн көрсөткүчтөр бар да. Бир эң жөнөкөй эле жалпы сидик анализден. Жанагы эркектердин урологко барган коркунучу бар деген дагы бир теманы сурап кетейин дедим эле. Көбүнчө эркектер өздөрү жазылабы же аялдар алып келеби? Эми биз ошону мындай статистика кылган эмеспиз да, ким жазыларынчы. Бизге жазылышат да. Биз сурабайбыз да, аялың жазды же өзүң жазды депчи. Бирок аялы менен келген учурлар да көп болот. Бизге албетте мен бул маселени көп айтпай калдым, тукумсуздук темасы боюнча да көп кайрылышат да. Ошодо биз өзүбүз айтабыз, аялыңыз менен чогуу келгиле дейбиз. Азыр ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Эми ошол урологиянын оорулары боюнча дагы, мисалы биздин бейтаптарбы, көрүүчүлөр көрүп атат, кайсыл белгилер биринчи иретте пайда болгондо сизге кайрылыш керек? Бизде ошол ойду биз жок кылышыбыз керек. Мен мисалы азыркы убакытта соц тармактарда да активдүү чыкканга аракет кылып атам. Эмне себептен? Бул алдын алуу үчүн учурда биз ошол нерсени баягы кыргыз элибизге жеткиришибиз керек да. Мен мисалы башка мамлекеттерде да окуп келгем, иштеп келгем да. Ал жерде ден соолукту мындай сактоо, профилактика деген абдан өнүккөн экен да. Ошол себептен белгиге чейин келгиле деген баягында посыл деп коет. Кандай эч жериңер оорубай эле жөн эле жашап атып эле 1 жылда 1, 2 жылда 1 көрүнүп койгула, же жок дегенде үйлөнөр астында көрүнүп койгула, же бала пландоонун астында көрүнүп койгула деген ойду биз жеткиришибиз керек да. А белгилер боюнча айтсак, бул каалаган белгилер. Бул ооруйт, мисалы же бел ооруйт, бул табарсык жагы ооруйт, мисалы зааран түс өзгөрүп калат, мисалычы эстетивдүү эмес түстөр болуп калышы мүмкүн, оор түшү мүмкүн, дискомфорт болушу мүмкүн, анан уяты жок жыныстык проблемалар болуп калат. Мына ошондой проблемалар болсо урологко кайрылышат. Сиздин оюңуз боюнча ушул оорулар бүгүнкү күндө жашардыбы? Албетте. Себеби эмнеде? Да, тилекке каршы, эми биз бул чындыкты айтып коюшубуз керек. Бизде Кыргызстанда абдан бир белгилүү болгон өнөкөт хронический простатит деген оору бар. Бул ошол боюнча дагы мен мындай иш алып барам да, ошол боюнча көп жылдан беричи. Ана мен өзүмө мына анализ кылам да, акыркы убакта тилекке каршы 20 жаштан жаш жигиттерде дагы ошол өнөкөт простатит чыгып атат. Эмне себептен? Анткени жыныстык инфекция бар. Контролдонгон эмес жыныстык инфекция бар. И эң баякындай кооптуу дегени белги бербеген
жыныстык инфекциялардын саны акыркы убакта абдан көбөйүп атат. Мына ошонун жыйынтыгында өнөкөт оорулар пайда болуп атат, ошол эле простатит, мына ошол себептен тукумсуздук пайда болуп атат. Ошол 18, 20, 25 жаштагылар. Албетте. Ошол простатит деп теманы ачып калдыңыз да. Мен угушум боюнча бүгүнкү күндө ошол простатит оорусу менен сиз айткандай эле ооругандар көп, бирок дарылабайт. Бирок баары бир кандайдыр бир белгилер бардыр, ошо простатит болду, дарыгерге кайрылыш керек деген. Белгиси бар, албетте. Бирок бизде мындай эркектерде, кыргызстандыктарда боло берет деген сөз бар да, булчу белги берип баштайт. Бул каалаган эле оору белги берип баштайт да, оорутат, ала жагы оорутат, киниктин ылдый жагы оорутат. Анан эң башкысы заара чыгууда проблемалар болот. Ачышып калат, аягына чейин чыкпай калат. Зара же түнү баягы туалетке каттап калышат. Анан жыныстык проблемалар башталат. Бул простатитке кандай себептер дагы жыныстык инфекциялардан башка алып келиши мүмкүн? Кыргызстанда тилекке каршы өнөкөт хронический простатитке алып келүүчү себептердин биринчи орунда бул жыныстык инфекциялар. Андан тышкары албетте баягы элде бир түшүнүктүү бар да, баягы миф деп коебуз. Бул сук тийип калды деп келишет да. Шамал уруп койду, бир муздак жерге отуруп койдум дешет. Анан баягы көп айтып келишет. Мен баягы намаз окуп атканда даараттанып койду, муздак сууга деп келишет да. Бирок бунун бирөөсү дагы бул причина эмес. Бул триггер. Триггер деген бир сөз бар. Бул ошого алып келүүчү нерсе деп коет. Бул козгоолчу нерсе да. Бирок бул себеп эмес. Себеп бул эки эле нерсе. Бул өнүккөн мамлекеттерде статистика боюнча ошол простата бези жандагы кан айлануунун өзгөрүшү. Бир кандай бир себептерден. Көп илимий баягы иштер бар. Бул ошо тамак жегенден дагы ошо таасир бериши мүмкүн. Ошо эле газировканы ичүүнүн да таасири бар деген бир далилдер бар. Же оозуңдагы бир кариес болсо, элестеткиле, кариес болсо, бул көрсө ошол өнөкөт простатитке алып келүүчү бир белги болушу мүмкүн экен. Ошол сыяктуу Кыргызстанда тилекке каршы бул жыныстык инфекциялар. Жыныстык жанагы напитоктор деп калгансыз, эми ошол адаттар жөнүндө да сүйлөшөлү, Ильяс байке. Тиги мен билишим боюнча азыр жаштар көбү энергетик ичишет, фастфуд жешет, кола ичишет, газированный напиток. Ошолор дагы таасир тийгизеби? Албетте. Бир нерсени унутпаш керек да, биздин эркектер, биздин аял заты, бүт кыргызстандыктар, бул эркек жыныс күчү, бул эркектин башында, жүрөгүндө жана жашоо образында. Башкача айтканда, бул бүткүл дүйнөлүк уюм бар, ВОЗ дегенчи. Ошонун жыйынтыгы боюнча 40% учурда көрсө, эркектин баягы бүт эле адамдардын ооруга алып келген бир себебинин бири бул образ экен. Ошол эле энергетик ичүү, ошол эле газировка ичүү, ошол эле фастфудтарды колдонуу, ошол эле тамеки чегүү, насвай, бүт ошонун ичине кирет. Азыр ал адаттарда жөнүндө да сүйлөшүп кетебиз, бирок ошол дарылоо процессинде да мен билишим боюнча мурда баягы простатит десе эле массажга жөнөтчү да. Азыр мындай далилденген эффективдүү ыкмалардын дарылоосу кайсыл болуп эсептелинет? Азыр өнөкөт простатитти дарылоодо абдан көп эффективдүү баягы методдор бар да. Бирок аны биринчи дарылоого чейин себебин билип алыш керек да. Анткени өнөкөт простатитке алып келчү себептер да бар да. Мына ошого жараша биз ар бир бетапка индивидуалдуу түрдө баягы дарылоо ыкмаларын сунуштайбыз. Азыркы күндө абдан көп өрчүгөн. Дарылоонун ар түрдүү схемалары бар, ар түрдүү манипуляция деп коебуз, аппараттардын түрлөрү бар. Мына ошолордун комбинацияларын ар бир бетап индивидуалдуу түрдө түзүп берсек, эффект 100%га жакындап калышы мүмкүн. Бирок бир нерсени унутпаш керек. Ошол нерсе дагы миф да элдер арасындачы. Өнөкөт простатит толугу менен дарыланат деген бир миф бар да. Бул өнөкөт процесс. Буну токтотуп калыш керек. Мен ошол түшүндүрүп берем да бетаптаргачы. Бизге келүүнүн анан биздин максатыбыз кандай? Бизге бетап келген. Бизде эки максат бар. Биринчи бул бетап бир нерсе менен келип атат да, бир баягы жалап менен келип атат да. Ошол жалапты жок кылыш биздин биринчи максат. Экинчи ошол өнөкөт простатитти же өнөкөт бир ооруну максималдуу түрдө уктатып коюш. Кийинки стадияга, кийинки баягы степенге өткөрбөй коюш. Сонун мисалы үчүн жанагы массаж деген да, бул да эле мифтердин бирөөсү. Чындыгында простатит болсо дароо эле баарына массаж жасаш керекпи же
ал дагы индивидуалдуу түрдөбү? Абдан туура, жакшы суроо болуп атат, индивидуалдуу түрдө. Анткени биз мен өзүм деле мына 10 жылдан ашык иштейм деп атпайлыкпы. Ошол 10 жыл мурун, бир 7-8 жыл мурун биз активдүү түрдө баягы массажды кылчубыз. Бунун өзүнүн баягы эффективдүүлүгүн биз көрчүбүз да. Албетте абдан чоң эффективдүүлүгү бар да. Бирок акыркы убакта мен жогоруда айтып кеткендегидей, бул медицина бир орунда турбайт да. Анан кийин бул диагноз коюу методдору да өөрчүдү да. Биз бетаптарды азыр бир нерсе кылуунун астында жакшы текшеребиз. Мына ошонун арасында биз УЗИ кылабыз. УЗИнин арасында эгерде ошол эле простатанын ичинде таш болсо, киста деп коебуз, баягы ыйлакча деп коебуз же, фиброз болсо, анда массаж кылуу бул такыр болбойт. Бул тескерисинче биз ошол бетапка жаман кылып коюшубуз мүмкүн да. Козгоп коюшубуз мүмкүн. Мына ошол себептен биз ошол массажды дагы аз түрдө кылабыз акыркы убакытта. Анан баягы технологиялар өнүккөндүктөн азыр аппараттар эле кылат. Сонун вот ошол жерде дарылоо процессинде көп эркектер баягы интернеттен угуп алып элдик ыкмаларды колдонот жана дарыгер эмес болсо деле блогерлер бул дарыны ичсең простатит жоголот, зыңкыйып калат деп калат. Ошол туурабы же окубай туруп деле кыла берсе болобу? Ушул эң чоң бир мындай биздин чоң көйгөйүбүз биздин коомдунчу. Бул абдан чоң көйгөй. Мындай учурлар болот да. Бир бейтап, мисалычы, УЗИ кылат да, УЗИнин жыйынтыгында простатит деп жазып берип коюшат да. Анан ошонун жыйынтыгында өзүн өзү эле жеп атып, интернетти окутуп, жыйынтыгында эркек жыныс баягы проблемалар башталып калат да. Психогенди керектелик дисфункция деп коебуз да. Анткени коомдо ошондой бир түшүнүк калыптанып калган да бул да. Чын-чынына келгенде андай проблема жок да. Илимий далилденген бир факт бар. Простатит учурунда болгону 15% учурда эркек жыныс проблемалары бар. И болот. А башка учурларда эркек жыныс проблемаларынын себеби такыр башкада. Ошол миф да. Экинчиси, сиз абдан жакшы бир көйгөйдү көтөрүп кеттиңиз. Бул кеңири рекламалап жаткан ар түрдүү чөп дарылар да. Мисалы мен буну ичтим, жакшы эффект болду деп бир мындай отзывдар бар да, видеодо ар түрдүү. Бул коммерция албеттечи. Анан мен практикалык уролог, андролог, нейроуролог катары айтып коюшум керек, бул миф. Эмнеге? Анткени элдик дарылоо бул салт. Бул чыныгы дарылоого эч кандай тиешеси болбош керек. Баягы далилденген медицина деп коет, баягы доказательный медицина деп коет да. Бул көптөгөн жылдардан баягы терең изилденген илимий иштер бар да. Мына ошонун негизинде биз иш алып барышыбыз керек. Анан ар бир врачтын өзүнүн клиникалык рекомендациялары бар. Бизде урологтордо дагы ошондой 3 документ бар. Бул биздин баягы урологтор ассоциациясы иштеп чыккан баягы клиникалык рекомендация, жана ал көп мындай жылдан бери мындай жаңылана элек, бирок актуалдуу да биздечи. Бирок жылда жаңыланып турган Европейский ассоциация урологовдун клиника рекомендациясы бар, жана Америкалык урологтордун ассоциациясынын рекомендациясы бар да. Биз ошонун негизинде иштесек, бул абдан эффективдүү болот. Биз билбеген, мисалы кайсы жерден жасалган биз каяктан билебиз ба, чөп дарыларчы? Кандай шартта жасалган? Мүмкүн санитардык шарттар дагы сакталган эмес. Туурабы? Биз ошонун медалдын эки жагы бар деп коебуз го. Бүт бир эле жагын карап, ар жагын биз билбей калып атпайлыкпы? Ошол медалдын ар жагы тест жактарын көрсөтөт турган бул илимий изилдөө болуш керек. Бир жума деле ойлоп таап жардам берет деп айтпаш керек да. Албетте, ошондуктан биз элдин билими, грамматикасын мына жогорулатыш үчүн биз иш алып барабыз. Мына ошон үчүн мен дагы ошол себептен чын-чынына келгендечи, мен эркек урологиясы деген китепти жазып атам азырчы. Мен ошол китепте азыркы сиз берген суроолорду, мен жооп берип аткан суроолорду мындай ачык айкын, тереңирээк, мындай айтып, мифтерди жойгонго аракет кылып жатам. Мен тилегим бар, ошону буюрса чыгып калса, ошо терең элге жайтып, элге жок дегенде 1% пайдабыз тийсе дагы бул чоң бир жетишкендик деп эсептейм. Абдан сонун. Сиз тукумсуздук жөнүндө дагы айтып калдыңыз да, сизге болочок үй бүлө, жаштар дагы келеби? Үй бүлө пландоо боюнча, көйгөйлөр боюнча. Албетте, көп кайрылышат. Анан пландоо деп келген жаш жубайларды мен тескерисинче мактаймын да. Силер абдан бир мындай билимдүү, илимдүү жаштар экенсиңер депчи. Анткени пландап туруп анан бала көрүү бул абдан жакшы бир жетишкендик да. Анткени ошон пландап туруп бала көрсө, баланын ден соолугу да сак болот.
Мага мисалы башка мамлекеттер дагы келишет да, анткени биз баягы чет жактагы баягы студенттерге сабак бергендиктен, биз баш жактан чет жактан баягы билим алгандыктан англис тилин кичине билебиз да. Ошол себептен башка мамлекеттерден дагы мындай пациенттер келип калышат да. Кыргызстанда баягындай турист болуп иштеп жүргөндөрчү. Мына ошонун арасында мага бир кызыктуу бир учур болгон да. 15 жаштагы Франциянын бир тургуну келген. Кабинетке кирсе эле бою узун, тулку бою, ден соолугу чың, баягы врачтар арасында баягы породистый деп коебуз да, башка айткандачы. Ал эмнеге ошондой болуп калды? Анткени ал мамлекеттерде бала көрүүгө абдан жоопкерчиликтүү баягындай карашат да, абдан баягы даярданышат, витаминдердин түрлөрүн ичишет, кандайдыр бир инфекция болсо алар дарылашат, өздөрүн баягы чың ден соолукта болтуруп аны пландаштырат дагы. Жыйынтыгында мына ошол 15 жаштагы баягы француз сыяктуу тулку бою чың, анан сүйлөшүп келсең абдан акылдуу да. Бизде тилекке каршы ошондой да проблема бар да. Үйлөнгөнгө чейин толук түрдө текшерилишпейт дагы. Анан жыйынтыгында баягында проблемалар болуп калат, анан тукумсуздук проблемалар болуп калат. Жашашат, 1 жыл жашашат мисалычы, анан 1 жыл болбогондо официалдуу түрдө тукумсуздук деген диагноз коюлат. Мына ошондо келсе дагы бул жетишкендик, бирок жылдап да жүрө беришет да. Жылдап жүрө берет да, канчалык кеч келишсе, ошончолук ошол жупка абдан кыйын жардам бергенге. Ошол эркектер бизде сиздин айтышыңыз боюнча мен эмнени түшүндүм? Биздин көйгөйдү алдын алуу эмес, уже көйгөй пайда болгондон кийин келишет экен да. Мисалы үчүн машинаны страховка кылбай бузулгандан кийин страховка кылгандай эле да. Ошондой болуп калды. Ошол эркектердин келгендердин көбү баягы бизде менталитетти дагы айтат да, эгер балалуу болбой жатса бул аял экен деп анан ажырашып кеткен учурлар да бар да. Сизге келген учурда көпчүлүк кандай себептер болушу мүмкүн? Ошо тукумсуздуктун. Эркек боюнча айтып кетсек, эркекте тилекке каршы белги бербеген инфекциялар болуп атат. Эркек жүрө берет, аны эч кандай баягындай жалптар жок да, орусча айткандачы. Чын-чын текшерип келсек, жыныстык инфекция чыгып калып атат. Анан эмнегедир бул тенденцияны айтып коюшубуз керек бизчи. Жылдан жылга эркектин уругунун сапаты ылдый болуп баратат. Бул илимий негиздөө. Мына ошол себептен бизде мындай нерсе бар да, баягы бүткүл дүйнөлүк уюм бар, ВОЗ дегенчи. Мына ошонун баягы чыгарылышы бар да, чынында баягы уруктун сапаты боюнча, изилдөө боюнчачы. Мына ошонун акыркы баягы чыгарган маалыматы боюнча биз мисалы норманы да ылдыйлаттык. Да, эгерде азыркы баягы бул эмнени билдирет? Мисалы азыркы эркектердин тапшырган анализи, урук анализи, эгерде азыркы норма боюнча жакшы болсо, бир 5 жыл мурун эле ал алсыз болмок да. Норманы да ылдыйлаттык. Анткени жалпы баягы эркектердин жылдан жылга эркек баягы уругунун сапаты ылдыйлап баратат. Себеби? Себеби абдан көп. Бул комплекстүү себеби да. Биз бул жерге тамак затынын баягы азык заттын сапатын айтып кетсек болот. Образ, жашоонун образын айтып кетсек болот. Терс адаттар. Албетте терс адаттарды айтып кетсек болот. Эми азыр кыймылдуу аз болуп калбадыбы? Андан башка ошол тамак аштын сапаты да аз болуп калды. Мына ошол себептен биз мындай дарыгер болгондуктан бир нерсени мен акыркы убакытта бардык бейтаптарга жазып берип атам, бул витаминдер. Анткени биз жеп аткан азык-түлүк бул орусча айтканда пустой болуп калып атат. Эл ойлойт да, баягы жылтыраган, таттуу деген жашылчада же баягы мөмөдө абдан витамин көп деп ойлойт да, чын-чынында келгенде ал жерде химикат көп. Мына ошол себептен биз кошумча түрдө ар түрдүү витаминдерди берүүгө муктаж болуп атабыз. Ошол балким бизде баягы болочок үй бүлөлөр биздин подкастты көрүп атат. Ошолор үчүн топ 5 же 3 анализ айтып кете аласызбы эркектерге тапшыруучу үйлөнөрдөн алдын? Үйлөнөрдүн астында сөзсүз түрдө жыныстык инфекцияларды текшериш керек. Уруктун сапатын текшериш керек. Анан сөзсүз түрдө ультразвуковое исследование кылыш керек, УЗИ кылыш керек. Анткени азыр тубаса оорулардын да саны көбөйүп атат. Мына ошол эле биз айтып атабызбы, жашылчалардын көбүндө баягы химикат көп депчи. Химикаттардын көбү эмнеге алып келип атат? Тилекке каршы заала ооруларга алып келип атат, анан тубаса ооруларга алып келип атат. Мына ошол себептен сөзсүз түрдө биз айтабыз, жыныстык инфекцияларды текшергиле дейбиз, баягы үйлөнөр астында уруктун сапатын текшергиле дейбиз, анан баягы УЗИ кылгыла дейбиз да, анан уруктун сапаты боюнча. Менде бир бейтап болгондо көп жыл мурун, ал көрүнүктүү эле бир жаш инсан, бул жактагы Кыргызстандагы
бир чоң эле бир эл аралык деңгээлдеги бир фирманын өкүлчүлүгү болчу да. Анан мага мындай башка суроолор боюнча эле көрүнүп жүргөн дагы бир күнү келип калды. Мен үйлөнүүнү депчи. Анан мен айттым, үйлөнүүнүн астында ушу уруктун сапатын бир көрүп кой депчи. Анан уруктун сапатын көрсө, уругу 0 деп чыкты. Башка айтканда ал тукумсуз эркек экен. Анан көрсө, бизге эч кимге дарыгерге айтпай жүрүптүр, анын талым оорусу бар экен. Ал талым оорусу баягы эпилепсия деп коебуз. А эпилепсиядан дарылар ошол урукту 0 кылып коет да. Ал ошол 0 болгон уругу менен үйлөндү ананчы. Ошондой учурлар да болгон. Ушундай ситуациялар көйгөйлөр мисалы үйлөнгөндөн кийин болбой калды деп проблеманы ыз чуудан алдың. Демек сиздин оюңуз боюнча дарыгер катарда пикириңиз. Биринчи ошол проблемаларды аныктап дарылап туруп үйлөнгөн жакшыбы же үйлөнгөндөн кийин дарылаган жакшыбы? Мен чынын айтып коеюн да, менин жумушум абдан кызык да, мындай айтып көрсөчү. Күндөгө кызыктуу учурлар болот да. Мына бүгүн күндүз да канча бейтоптарды бар, бүгүнкү деле мындай история айтып кетсек болот да. Анан мага ошол аялым менен да чогуу келишет да. Анан кээ бирде чыр менен да келип калган учурлар болуп калат да. Сен күнөөлүү, мен күнөөлүү. Албетте. Мисалы мында учурда болгондо бир аялы гинекологко барат. Анан ага жөн барбайт да, баягындай бир койгойлор менен барат да. Анан барса, сеники абдан көп инфекцияларың бар, сенин күйөөң абдан начар деп коет да, мында башка айткандачы. Анан күйөөсү мага көрүнүп жүрөт да. Анан мен айттым, кел сени стандарт боюнча текшерели дедик. Чын эле ошондой болду депчи. Анткени биз стандарт боюнча иштегенге аракет кылабыз да. Анан эмнеси кызык, күйөөсүнүкү бүт таза болуп чыкты. Ошондо да учурда болуп калат да. Ызычы болуп калат, ызычы болбой калат. Но ошол себептен биз баарын айтабыз, алдын алууну унутпагыла деп. Демек баягы ошондой ызычууларды алдын алыш үчүн эркеги да текшерилиш керек, аял да текшерилиш керек. Ошол мода болуп калды. Азыркы күндө ошол мода болуп калды. Үйлөнөр астында, баланы пландоо астында чогуу эле келип туруп эле пландуу түрдө чекап деп коебуз. Эми бул мода эле сөз болуп калбады. Чекапты өтүшөт дагы, анан тынч жашашат башка айтканда. Элди кызыктырыш мүмкүн. Мен сиздин видео роликтериңиздерди угуп калам. Акчасы мынча болот деп кээде айтып каласыз да, мисалы там дарылар ушунча турат. Болжол менен ошол чекапты өтүш үчүн эркек үчүн канча болот? Болжол менен ар түрдүү болот, индивидуалдуу түрдө болот да. Ар бир бейтаптын индивидуалдуу чекапы болуш керек. Биз ошол бул дарыгердин максаты деп ойлойм. Дарыгердин максаты болбош керек. Мына лабораторияда канча анализ болсо, ошонун баардыгын берип коет бейтапка да. Андай болбош керек деп ойлойм да. Ар бир бейтапка келген индивидуалдуу чекап болуш керек. Албетте мен жогоруда айтып кеткендегидей баягындай ключевой деп коебуз, ключевой позициялар болуш керек. Андан тышкаркы позициялар бул индивидуалдуу болуш керек. Ал баасы боюнча айтып кетсек, орто баасы 5000 сомдун айланасы. Демек бул кымбат эмес, себеби эгер ошол убакта дарыланып көрүп алса, келечекте баласы оорулуу туулуп калгандан көрө, көп акча короткондон көрө, азыр алдын ала эле 5000-10 000 сом короткон жакшы экен. Албетте сон болуп атпайбы. Биз ошол нерсени биз жайылтышыбыз керек да, ошол маалыматтычы. Өз убагында баягы экономдоп туруп, өз убагында көрүнүп туруп, өзүң ден соолугуңа кам көрүп туруп, баягындай маңыздуу, толук эмоциялдуу жашоону сүрүш керек деген посыл деп коебуз. Ошол нерсени биз жайылтышыбыз керек да. Сонун айтып жатасыз, Ильяс байке. Эми баягы статистика жөнүндө да айтып кеттиңиз да. Элдердин, эркектердин эң мындай көйгөйлүү, анан обсуждаемый деп койдук го темасы бул тестостерон. Мен акыркы ошол ВОЗдун статистикасын алсам, акыркы 150 жылда 50% тестостерон төмөндөп турду. Тестостерон деген эмне? Жана эмнелерге таасир берет, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми тестостерон дегенди билбейм эмне, мага келген бейтаптан баары билет. Тестостерон эмне, бул бирок тестостерон дегенди билишет да. Эмнеге? Анткени эки нерсе сөздүн байланышы да. Эркек жыныс күчү, анан тестостерон. Ошол эки нерсени абдан ар бир эркек билет да. Башка айтканда, тестостерондун деңгээли жакшы болсо, эркек жыныс функциялары да жакшы болот да. А өзү тестостерон деген эмне? Тестостерон деген бул канда жүрчү, бул активдүү бир мындай кошумча да. Ал баягы жумурткалардан чыгат. Эркек жыныс органдары баягы жумурткадан чыгат да. Жумурткадан чыгып туруп канга кирет. Канга кирип туруп боорго барат. Боорго барып туруп, анан активдүү түрү кайдан канга кирет да. Мына ошол цепочка деп коебуз, баягы мен кичине илимий сөздөр менен айтып кетип атам. Ошол цепочкада бүт причина ошол жерде отурат да. Эмне себептен? Анткени боор проблемалары көп болуп атат акыркы убакта. Гепатит, андан башка боордун май басуу деген болуп атат.
туурабы? Ал дагы тестостерон түшүшү. Албетте, ошол тестостерон айтпайм ба, жумуркадан чыгат дагы боорго барат да. Боордон барып туруп секс серосвязующий глобулин деп коет, эми бул илимий аты да, ошол жерден башкача бир кошумчаны пайда кылып туруп, анан активдүү түргө өтүп кетет да. Ошол канчалык боор таза болсо, боордун баягы май баспаган болсо, тестостерондун да деңгээли жакшы болот. Акыркы убакта эмне болуп атат? Фастфуд көп, газировка көп, адамдын кыймыл аракети азыраак болуп атат. Мына ошонун негизинде май басып атат, боорду май басып атат, абдоминальный жир деп коебуз, ичте май басып атат, курсакты май басып атат. Ошол жакта тестостерон өчүп калат. Өчүп калып туруп башка нерсеге өтүп кетет. Эстрадиол башка нерселерге өтүп кетет да. Женский гормондорго өтүп кетет. Мына ошол себептен мен айтам да, тестостеронду кыймыл аракет менен деле көтөрсө болот. Бул сөзсүз түрдө эле дар-дармек менен көтөрүш эмес. Мен өзүмдүн практикамда, мен мисалы андрологмун да, биз баягы гормондорду коррекция кылуу боюнча дагы специалист болуп эсептелебиз да. Анан менин принцибим бар да, жаштарга эч качан жөн эле гормондор жазбайбыз. Анткени ар бир жаш организмдин өзүнүн резерви болот. Биз дарыгер катары ошол резервди жаңылатышыбыз керек. Аны биз пациентке жеткиликтүү сөздөр менен, сен ошо спорт менен алектенгин деген сөз жеткиришибиз керек. Биз жеткиликтүү сөз менен, сен жакшы тамактангын деген сөз жеткиришибиз керек. Анан эң башкысы биз зыян келтирбеген дарылар менен тестостерон деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Анан ошондой кылып биз көрүшүбүз керек. Мен өзүмдүн эле баягы опытым боюнча көбүнүкү эле өсүп кетип атат ошентип элечи. Башча айтканда азыр мода болуп атат да, азырчы баягы машык туруучу залдарда, сиз өзүңүз деле билсеңиз керек, ошол жерде тестостерон сайынуу бул абдан мода. Анткени биз ошого жетпей атабыз, башча айткандачы. Биздин немебиз ошого жетпей атат, убактыбыз, биздин ошо организация түзүп баягы мыйзам түрүндө ошону бир коррекция кылганга кылышыбыз керек да. Анткени мага канчалаган жаш мен деген ийгиликтүү жаш эркектер келип атат, ошо тестостеронго малынып калган. Эгерде ошо тестостеронго малынып калса, бул наркотик болуп калат. Ал ошо тестостеронду сайынган эркек бул башка эркек уже. Искусственный эркек. Бул искусственный деп коебуз. Анан бул биринчи, экинчиси эркек ошого эле баягында издене берет. Ошол тестостеронду дагы алайын деп издене берет. Башка айтканда наркоман болуп калат. Зависимость болуп калат. Абдан зависим болуп калат. Биз ошон үчүн айтабыз, эгерде медициналык жактан показания деп коебуз да. Эгерде баягындай көрсөт болбосо да, сен алышың керек деген болбосо, анда жаш эле, мындай жөнөкөй эле дарылар менен или машыктыруу менен көтөрүп турган ыкмаларды эле колдонуш керек деген нерсени биз жеткиришибиз керек. Табигый көтөргөн алда канча жакшы экен. Албетте, абдан жакшы. Ошо табигый жол менен эле көтөрсө, бир жок дегенде бир 5 позицияга көтөрүлөт тестостерон. Эгерде ошол эркекте резерв болсо. Бирок мен айтып кеттим, ошол гормондор боюнча биз ишти алып келебиз депчи, канчалаган тубаса учурларда келип калат бизгечи. Тилекке каршы региондордон абдан көп келет да. Региондордон тубаса тестостерону жок учурларда келип калат. Элестеткиле, тестостерон нормасы жаштардыкы жок дегенде бир 20/0 болуш керек да. 20/0. Амага 0,1 деген тестостерон менен келгендер болот. Элестеткиле, көбүнчө региондордон тилекке каршы. Анткени өз убагында көрүнгөн эмес. Жаш кезинде, кичинекей кезинде көрүнгөн эмес өз убагында. Өз убагында коррекция алган эмес. Анан экинчиси, тилекке каршы бул тубаса оору. Бул тубаса ооруну биз мындай дарылай албайбыз. Биз компенсация гана кыла алабыз. Бирок ошол компенсация кылсак, ал адамдын жашоосу өзгөрөт. Биз ошо тестостеронду берсек, жашоосу жаңы баягындай краскалар менен ачылат да. Ал эркек эффективдүү эркек болуп калат. Башка айтканда. Ошол эффективдүү деп калдыңыз, демек, ошол тестостерону бийик адамдын маанайы да жакшы болот, үй бүлө менен мамилеси да жакшы болот. Баардыгы ошол нерсеге таасир этет. Албетте, ошондуктан айтып атпаймынбы, мага келген бейтаптын баары билет. Тестостерон бул эмне экенинчи. Тестостерон анан жыныстык күчү деген билишет да. Албетте. Демек, эркек урушчаак, мындай маанай өйдө ылдый болсо, баягы үй бүлө менен сүйлөшө албаса, бул тестостерондун түшкөнүн бир себеби болушу мүмкүн. Эми баардыгын тестостеронго бура бербеш керек. Чын-чынына келгендечи. Анан эң сен бир эле бир мындай сен причинасы деп койбош керек да тестостерондучу. Ошонун бирөөсү. Бирок сиз туура айтып атасыз. Бирок ошон жүрө бербеш керек. Биз ошо текшерген, мисалы 100 бетап келсе, мына ошонун арасынан ошол чын эле тестостерон ылдый болуп калган сан болот да, адамдар жылдап жүргөн болот. Ошону билбей жүргөндөр болот. Элестеткиле, бул мен ошондой экенмин деп жүргөн, ишенип алгандар болот да.
Анан сөзүңгө аралжы мен бир нерсе айтып коеюн. Бизде кыргызда эркектеринде бир мындай стереотип бар да, боло берет дегенчи. Мен өзү ушундай экенмин, менин характерим ушундай экен, мен ушундай жаралып калыптырмын деген бир мындай ой менен жүрө беришет да. Чын-чынына келгенде ал оорулуу. Элестеткиле, бардыгы эмес эмичи, ошол текшерилип келсек, тестостерон ылдый болуп калган болот. Же кээ бириники башка бир гормон көп болуп калган болот. Биз ошону коррекция кылсак, жашоосу такыр өзгөрүп калат да. Анан эркек көп жылда өзүнүн чыдап жүрө бергендиктен биз тилекке каршы ар бир ошо бейтаптардын психологиялык комплекстерин да көрөбүз. Кыргызстанда бизге келген, мисалы ачык айтып коюшубуз керек, 90% көп бизге келген бейтаптардын бардыгында психологиялык комплекстер калыптанып калган. Эмнеге? Анткени ал эркек жылдап урологко кайрылган эмес. Экинчи маселе ушул жерде дароо эле айтып кетейин. Биз билебиз, бул сыр эмес, көпчүлүк жаштар, орто жаштуу эркектер уят кинолор, порнолор деле көрөт да. Ошого деле комплекс пайда болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн бул жерде 1 саатта алектенип атат, мен 5-10 мүнөт деген. Ошол суроондо абдан көп келишет да магачы. Норма кандай депчи. Анткени норма кандай дешет да, мисалычы өзү доктор өзү норма кандай дейт да магачы. Сиз абдан бир чоң бир койгойду мындай козгоп айтып жатасыз да. Ар бир мындай ушул нерседен өткөн эркек өзүнө бир идеал образды түзүп алат да. Ошол идеал образды ошол жактан алат. Актерлордон алат. Эмнеге? Анткени сабаттуулук кичине азыраак да. Ушул жерде дарыгерлердин кеңеши керек. Ошол жерде мен бардыгын бир мындай реалдуу түрдө бир нормага айтып коем да. Мен норма деп айтам. Ошону мен азыр подкаст түрүндө деле айтып коем. Бизде деле эл көрүп атат да, мисалычы. Норма деген бул эмне? Норма деген бул жыныстык катнаш болгондуктан бул жуп нерсе. Туурабы? Бул жуп нерсе да. Ошол жуп экөөнө тең канаттандырарлык болсо, канаттанат да, ошол экөө теңчи. Анда бул норма. Убактына жараша эмес. Бирөө үчүн 1 мүнөт норма, бирөө үчүн 15 мүнөт норма. Албетте, мага ошондой бир бейтап келген, мисалычы. Башка бир проблема менен келиптир да. Анан мен бизде ошондой бир структура бар да, биз стандарт болуп иштегендиктен биз ар бир бейтаптан ошо жыныс күчүн да сурашыбыз керек да бизчи. Мага такыр эле башка суроо менен келген, жыныстык баягы күчүн сурасам, меники нормаль эле, доктор, меники 1 мүнөт деп атпайбы? Мисалычы. Эми бул нормадан 3 эсе аз да. А бирок норма болгондуктан бул ал үчүн норма. Анткени ал жуп болгондуктан бардыгына проблема эмес булчу. Аялына проблема эмес, өзүнө проблема эмес. Сону айтып калдыңыз. Эми ошол тестостерондун себептерин жашоо образы деп калдыңыз да. Инстаграм баракчаңызда көп көрүп калам, жана адаттар боюнча да айтып кетесиз да. Эми ар бирөөсүнө кичине токтолуп кетели. Мисалы үчүн биринчи иретте тамекинин ошол организмге тийгизген, тестостеронго тийгизген терс таасирлери эмне? Тамекинин эркектин ден соолугуна, эркектин жыныс күчүнө таасири абдан начар. Эмнеге? Анткени биринчиден бул адат. Адат. Экинчиден ошо тамекинин составын биз билишибиз керек да. Анын ичинде никотин деген бар. Анын бардыгы билет. А никотин деген эмне? Бул уу. Башка айтканда эркек өзүн уулайт да, башка айткандачы. А уу болгону бул эмнеден билинет? Бул майда кан тамырларды жеп баштайт. А эркек күчү деген эмне? Эркек күчү деген ошо жыныстык органдарга эффективдүү түрдө кан келүү деген белгиси да. А эгерде ал жылдап ошол майда кан тамырларын никотин менен толтура берсе, ал жака эффективдүү түрдө кан келбейт. Жыйынтыгында эркек жыныс проблемасы болот. Жумурткаларга майда тамырлар албетте. Жумурткадан да тышкары эркек жыныс органына. Эркек жыныс органында эрекция деген эмне өзүм ачык айтып кетсек, бул ошол жыныстык органдарга кандын келүүсү. А кан эмне менен келет? Ошо майда кан тамырлары менен келет. А кан тамырлар эффективдүү, дени сак болсо, мисалычы, эффективдүү кан келет. Ошондо катуу, мындай сапаттуу болот. Мисалы үчүн ошол жерде тамекини тыштап салса, ал кайра калыбына келиши мүмкүнбү, же ал жашына карайбы адамдардын? Биз ушул жерде баягы врач катары ойлонушубуз керек да. Бул адат болгондуктан эмнеге ошону чегип атат? Ошого анализ кылышыбыз керек. Демек, бул адаттан тышкары, мен айтып кетпедимби жогорудачы, ар бир эркекте психологиялык комплекс жаралып калат депчи. А психологиялык комплекс эмнеге жаралат? Анткени стресс. Бүгүнкү күндө жашоо стресс болуп калбадыбы? Ошону эркек мисалы аракет кылат да, ошону жок кылганычы. Анан чылым чегип баштайт, тамеки чегип баштайт, туурабы? Биз ошону ошон үчүн мен айтпаймын, эртеңки күндөн баштап токтоткун депчи. Мен айтам, поэтапно дейм. Этаптап. Башка нерсеге алмаштырып көр дейм. Башка адатка, пайдалуу адатка
баякындай кадам кылып алмаштырганга аракет кылган дейм дагы. Ошо менен эле параллелдүү түрдө стрессин ала турганга биз чөп дарыбы же башка бир дары дармекти беришибиз керек. Экинчи адат бул арак. Көп үй бүлөлөрдө Instagram баракчаларда айтып калат, жолдошум арак чегет, көйгөй токтобойт депчи. Бул дагы урологияга кандай таасир этет? Бул ошол эле бир механизм да. Мисалычы жөн эле арак ичпейт да. Демек бул ошол себебин биз билишибиз керек да. Биз дарыгер катары биз толук түрдө мындай дарыланга аракет кылышыбыз керек. Мындай логика бир мындай логический бир цепочка кылышыбыз керек да. Эмнеге арак ичет, эмнеге тамеки чегет депчи. Арактын баякындай терс жактары тамеки чегүүдөн да көп. Эмнеге? Анткени ал иллюзияны, баякындай образды жаратат. Кандай иллюзияны? Бул баякы ичимдик ичкенде биринчи 5-10 минут ичинде адам өзүн абдан жакшы сезет. Баякындай жеңил сезет, эйфория сезет. Кээ бир учурларда жыныстык күч дагы күчтүү болуп калат да. Бирок бул иллюзия. Болгону 5-10 эле минут ичинде да, андан кийин башка баягы механизм иштеп баштайт. Бор механизми. Эсиңизде биз сүйлөшүп кетпедикпи? Эмнеге акыркы убакта баягы тестостерон ылдый болуп калат депчи. Бордун баякындай таза эмес экендиги. А бор эмнеге таза эмес? Ошол эле бир сиз айтып аткан нерсе да. Баягы ичимдик ичсе бор таза болбойт да. Менде пациент жакында эле болду. Ал баягы мигрант экен. Москвада иштейт экен, Россия боюнча фура айдайт экен. Анан күнүгө неме ичет экен. Элестетип эле, баягы арак ичет экен. Жыйынтыгында кайдан аял биякта экен да. Бияка келип туруп, анан кийин жыныстык проблемалар абдан чоң экен. Ошонун жыйынтыгында анткени ал айлап күнүгө ичимдик иччү. Кээ бирөөлөр мен билишим боюнча маалымат катарында бейтаптар кайрылып калганда адамдар ошол спирт ичимдиктерини жыныстык катнаш көбүрөөк болсун деп дагы ичишет экен. Бул туурабы же туура эмеспи? Ошол мына иллюзия да. Иллюзия. Анткени бунун баары логический бир түшүндүрүү бар да. Бардыгында эле көбүндө эле психологиялык комплекс бар деп атпаймынбы? Ичимдик ичкенде ошо комплекс азайып калат. Өчүп калат. Сиз дарыгер ошо өчүп калат да, иллюзия болуп калат да, меники көбүрөөк болот депчи. Бирок бул кээ биринде гана 5 минут болот. Көбүндө андай да болбойт. Демек, эгер ошол көйгөй болуп жаткан болсо, демек ошол эмне себеп болуп атканы менен иштешсе, бул алда канча эффективдүү экен да? Эффективдүү болот. Анан бирок бир нерсе айтып коюшубуз керек бизчи. Мен айтып кеттим, биздин практикабызда психогендик эректил дисфункция деп коебуз. Башка айтканда, психогендик баягы психология жактан, стресс жактардан эркек жыныс проблемалары болот да. Өзүнүн баягы гормондору баары жакшы болот, эч кандай өнөкөт оорулар болбойт да. Мына ошолорго, мисалычы, стрессти азайтып койсо, психологиялык барьерлерди алып койсо, анда жыныс баягы функциялары да жакшы болуп калат. Ошол спирт ичимдиктери рак ооруларына алып келе урологиялык? Эми ал боюнча статистика жок. Эгерде албетте баягындай күнүгө ичип, көп санда ушуну колдонсо, бул ракка чейинки ооруларга алып келиши мүмкүн да. Бул таш ооруларга алып келет, бул ошол боор ооруларга алып келет. Боор ооруларга алып келсе, бул баягындай цепочка болуп кетет да. Давлениясы көтөрүлөт, давлениясы көтөрүлсө, эркек жыныс органдарына алып келет, ошондой бир цепочка болуп кетиши мүмкүн да. Бирок албетте баягы зал ооруларына да алып келет. Бунун дагы өзүнүн ролу бар. Терс абдан чоң ролу бар. Үчүнчү адат, эң көйгөйлүү адаттардын бирөөсү бул насвай. Биздин эл бул жөнүндө айткандан уялат, бирок ошол насвайдын канчалык таасири бар? Терс, абдан чоң терс таасири бар да. Мен айтып кеттим жогорудачы, бейтаптарды баягындай дарыгерге келип биз ачканга аракет кылабыз да. Мына ошонун арасында насвайды айтышкысы келишпейт да көбүчө. Тамекини айтат, Тамекини айтат, башканы айтат, насвайды айткысы көп келишпейт да. Бирок биз ошентип сөз арасында, сөздүн аягында айтып калышат да. Мен доктор, мен насвайдагы колдоном деп калат да. Насвайдын ролу абдан бир начар да. Бул тамекиден да начарыраак да. Анткени бул насвайдын составын билесиңер да. Насвайдын составы ошол эле баягы табак деп коебуз да, ошол тамекинин составында. Андан башкача уулуу аш баягычы известь деп коебуз го, известь да булчу. Бул ошол колдонуп аткан зоналарга дагы өнөкөт проблемаларды алып келет, ашказан проблемаларын алып келет да. Ашказан менен урологиянын абдан немеси бар да, өзүнүн байланышы бар. Анткени ашказан ооруса, ошол эркек сапаттуу түрдө тамакты жакшы сиңире албайт. Жакшы сиңире албаса, энергиясы жок болот. Энергиясы жок болсо, жыныс проблемалары болот. Мана ылдый болот, гормондор деңгээли ылдый болуп калат. Бардыгы бири-бири менен байланышы бар.
И ошол эле экинчи механизм бул насвайдагы жыныс органдарынын кичинекей баягы кан тамырларын дагы абдан өзгөртүп коет. Насыбай тукумсуздук алып келеби? Албетте алып келет. Канча учурлары бар ошондойчу. Мисалы 15, 16, 13 жаштагы эркектер баягы бизде мода дейт да, тренд катары чегип жүрүп, анан үйлөнөрдөн алдын тукумсуздук болгондо ошол насыбай да себеп болушу мүмкүнбү? Насвай да себеп болушу мүмкүн, бирок бир нерсе көбүрөөк болот да, бул насвай колдонгондордочу. Бул эркек жыныс проблемалары көбүрөөк болот. Эмнеге? Анткени ошол эркек органдарынын сезгенүүсүн ылдый кылып коет. Жылдап колдонуп атып, бул ошол нерв системасын козойтуп коет да, баягы насвайчы. Анан ошо сезгенүүсү ылдый болуп калат. Чувствительность башка айткандачы. Мага көбүнчө ошол насвай көп жылдан бери колдонуп жүргөн эркектердин эркек жыныс проблемалары көп болот. Сезгенүүсү ылдый болуп калат. Эгер ошону токтотуп койсо, кайра ошол сезимдер пайда болушу мүмкүнбү? Аракет кылса болот, бирок абдан кыйын болот. Анткени насвайды тилекке каршы жылдап колдонушат. Салт катары колдонушат да. Демек, канчалык эрте насвайды таштаса, ошончолук шанс көп экен да? Албетте, насвайды, ичимдик ичүүнү, тамеки чегүүнү баардыгын жакшы кылса, мен жогоруда айтып кетпедимби? Эркектин ден соолугу эмне? Ал анын башында, жүрөгүндө жана жашоо образында. Үч нерседен турат. Ушул адаттарды айтып калдык, анан ушул адаттардан арылагандан сиз өзүңүз жардам бере аласызбы? Албетте, бул дарыгердин максаты. Дарыгердин максаты ошол келген бейтапка ишеним берүү жана айтып түшүндүрүп бериш. Анткени түшүнгөн бейтап бул 50% жеңиш. Биз ошону түшүндүрүп беришибиз керек. Ошол жол менен, ар түрдүү мисалдар менен ошол нерсенин эффективдүүлүгүн түшүндүрүп беришибиз керек. Ошол механизмдерди биз колдонуп жардам бере алабыз. Мисал үчүн, урологторго барганда биринчи кабылдоо, экинчи кабылдоо менен токтотуп, кийин сүйлөшпөй калышат да бейтаптар менчи. Сиз ошондой бейтаптар көйгөй менен келсе, мисал үчүн мен насыбай чегем, тыштагым келип атат, урологиялык проблемалардын чечүүнү каалайм десе, көзөмөлгө аласызбы? Албетте, медицинада диспансеризация деп коет булчу. Ошондой кылышка биз сөзсүз түрдө ошону түшүндүрүп беришибиз керек. Албетте, жоготуп койбошубуз керек. Ошол бейтап өз убагында бир жылда бир же ар бирдей индивидуалдуу план деп коет да, урологка келүүнүчү. Ошону биз түзүп беришибиз керек. Эффективдүү жыйынтык болуш үчүн. Бул тема уят болушу мүмкүн, бирок ачык суроого мажбурмун. Ильяс байке, баягы мастурбация, өз-өзүн кандыруу деген тема бар да. Көпчүлүк жаштар, мен уролог болбосом деле Инстаграмда жазышат. Ошол көйгөйдү дагы чечүү боюнча сиз консультация бересизби? Албетте, консультация беребиз. Анын терс жактарын түшүндүрүп беребиз. Анын пайдасы жок экенин да түшүндүрүп беребиз. А бул жөнүндө сиз китебиңизде жазгансызбы же? Ошону жазып атабыз. Ошо бир бөлүк жазсын, ошону камтыйбыз. Сиз абдан жакшы суроолорду берип атасыз. Ошол суроолорду дагы ошол сиз деди деп туруп бир глава деп чыгарып коюшубуз керек. Сонун анан ушул бүт көйгөйлөрдү бүгүн сүйлөштүк, талкуулап атабыз. Анан эгер бейтаптар сизге консультацияга келем десе, кантип кайрылса болот, эмне кылса болот? Эми азыр интернет абдан өрчүп калбадыбы? Уролог деп жазса эле чыгабыз. Бүт жакта. Ильяс Эратов деп. Эратов Ильяс, уролог, андролог, нейроуролог. Мен ойлойм, бул Инстаграмдын астына деле YouTube подкастыбыздын чыгарылышынын астына деле калтырып коебуз. Кимге керек болсо жазылса болот. Анан эми жеке жашооңуз жөнүндө дагы сурай албай койбойм. Бүгүнкү күндө сиз ошол бейтаптарды дарылоо боюнча көп убактыңызды бөлөсүз. Өзүңүзгө кантип убакыт бөлөсүз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз? Бул абдан сонун суроо да. Абдан сонун суроо мындан караганда. Анткени эффективдүү дарыгер болсо, өзүн караганчы, ошондой эле эффективдүү бейтаптарга жардам берет да. Ошондуктан аракет кылабыз да. Мисалы ошол сергек жашоо образын кылганга, албетте жумуштан кийин эми бизге проблемалар менен келет да. Ошол проблемалардан кийин ошол нерв системабызды дагы бир мындай жакшыртууга аракеттерди кылабыз да. Бул медитация мисалычы. Же андан башка сейилдөө, музыка угуу, бул абдан керектүү нерсе да. Ошол эле китеп жазуу эмнеге болуп атат? Анткени ошол нерселерди анализ кылсаң, мисалычы, өзүңө келет экенсиң да. Эмнеге биз баягы интернетке чыгып, баягы роликтер тартабыз? Эмнеге тартабыз? Анткени бейтаптарга бүт нерсени биз айта албайбыз. Ачык айта албайбыз. Анткени ал нерселерди угууга даяр эмес. Ошол нерселерди айтыш үчүн, элдерге баякында маалымат бериш үчүн айтабыз дагы, жыйынтыгында өзүбүз баякында ичибизден айтып алган болобуз. Сиз өзүңүздүн баягы бир күндүк күнүңүздү баягы өзүңүз үчүн көңүл бурган айтып кетсеңиз, эмне кыласыз мисалы? Эртең менен турабыз, күнүгүлөрдү кылабыз, жумушка барабыз. Жумушту мен жумуш катары кабыл албайм да, буну хобби катары кабыл алам. Жумуш иштеп, жумуштан кийин ошол баякындай
музыка угабыз, медитация кылабыз, анан медицинадан тышкары дагы башка да иштерим бар менинчи. Ошо китеп жазуу, андан башка биз унутуп калыптырбыз, мен сабак берем да. ооба. Студенттерге да сабак берем. Хобби мисал үчүн футбол ойногонду жакшы көрөсүзбү же бокспу ушундай бир? Мен футболду абдан кызыгам, мен футболдун фанатымын. Өз убагында чемпионат мираны алып баргам. Баягы биринчи каналда. Сиздин голосуңуз. Комментатор болгом өз убагында. Ошол себептен мен футболдун бүт командаларын билем, составтарын билем дегенчи. Чыныгы фанатмын да футболдун. Сонун стажировка боюнча дагы сурабай калдым да сизден. Өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызды жогорулатуу үчүн чет мамлекеттерге чыгып турасызбы? Албетте, башка мамлекеттерден билим алганбыз, толук стажировка алганбыз, ал жерден иштеп да келгенбиз. Ошолордун арасында мындай эсте калган бул эки мамлекет. Бул Түштүк Корея, ал жакта мындай иштеп, баягы стажировка алып, менин баягында кругозорумду абдан мындай өзгөрттү деп айтсам болот. Ал жактагы врачтардын баягы иштегени, элдердин иштегени мага абдан чоң сабак болду. Анан экинчиси азыр акыркы убакытта мен тыгыз иштеп жатам, бул Санкт-Петербург менен. Санкт-Петербургда абдан бир чоң клиника бар, нейроурологический. Ошонун негиздөөчүсү Глеб Ковалев деген. Ошо менен бир тыгыз байланышта болуп турабыз. Ошол менен баягындай ошо нейроурология багытын өнүктүргөнгө аракет кылып жатабыз. Сонун алдыдагы 5 жылдык пландарыңыз кандай? Менин планым иш жүзүмдү өрчүндөтө беришим керек, өзүмдү дагы профессионализмди жогорулата беришим керек, жаңы болуп аткан трендтерди медицина багытында мен жаңы билимдерди, дүйнөдө болуп аткан жаңы жетишкендиктерди билип, баягындай күчүм жетсе Кыргызстанга алып келүүгө ошол пландарым. Сонун. Анан ошо айтпай калыптым, китеп жазып. Ильязбеке, подкастыбыз дагы аягына жетип калды. Эми биздин көрөрмандарга каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Эми каалоо тилегим бул бир. Ден соолугуңарды ойлогула, алдын алууну унутпагыла. Анан эң бул чоң биздин байлык Алла Таалам берген бул ден соолук. Мына ошону сактап, алдын алып, сак саламатта болуш керек. Мен ишенем, жыйынтыкта мындай бизге кыргыз элине, дарыгерлерге бейтаптар оору менен эмес, ооруну кантип алдын алса болот деп көбүнчө кайрылып калышат. Сонун чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, эскерте кетсем, бүгүн бизде конокто Ильяс Эратов болду. Кесиби боюнча уролог, андролог, нейроуролог. Эгер подкаст кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө комментарийге оюңуздарды калтырыңыздар, сурооңуздарды бериңиздер, жооп берет жана бизге лайк, комментарий, подписка кылганды унутпаңыздар.